Bir qancha vaqtdan beri Turkiya hökuməti menен Fethullah Gülen jana anын жамаатынын Adep Başatı qo'mi o'rtasida terishuv bo'lib жаткандыгы баарыбызга маалым. Bir туруп Эрдоганга кол салышса, bir туруп ар кандай операциялар менен өлкөдө куралдуу төңкөрүш жасоого аракеттенишип келишет. Bir туруп мусулман президентин алакан жайып катуу каргап коет. Onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun. Айтор санай берсең жамааттын адамды таң калтырган кадамдары толтура. Негизи диний жамааттар радикалдуу саясаттан алыс болуш керек деп алымдарыбыз көптөн бери сайрап келишет. Тынчтыкты жана толеранттуулукту туу тутунган бул жамааттын бул кылыктарына карап таң каласың. Эл аралык деңгээлде мындай коркунучтуу кадамдарга барган бул жамааттын Кыргызстанда да көптөгөн мүчөлөрү бар экендигин бардыбызга маалым. Мисалы Адеп Başatı, Сыбат түрк лицейлери. Арыктын башында суу кандай болсо этегинде да ошондой суу агат эмеспи? Биздеги Фethullah Gülenчилер, башкача айтканда Адеп Başatı уюму да АКШдагы лидердин буйругу менен бизде да кооптуу кадамдарга барышпайбы деген ой келет башыңа. Себеби бул жамааттын адамдары министрликтерде, күч органдарында, Атүгүл Ак үйдө да иштеп атышат. Элибиздин кабары болсун деген максатта бул жамаатка тиешелүү кишилерди жана уюмдарды атоону туура көрдүк. Антпесе бул жамаат өзүнүн туура көрсөтүү максатында бүткүл нерселерди колдонушууда. Бул жамаат менен байланышта болгон кишилердин айымдары: Мамбет Асан Ибраев, Нарын облусунун казысы; Марс Ибраев, Кыргызстан Ислам университетинин ректору; Абдулатив Жумабаев, Дин ишкер агентствосунун мурдагы директору; Жеңишбек Жумакадыр, төкмө акын; Чыңгыз Эсенгулов, премьер-министрдин пресс катчысы; Абдувахап Нурбаев, Жогорку кеңештин депутаты; Эсен Омураконов, диний кызматчы; Сүйүн Откеев, режиссер; Искендер Ормон уулу, ЖИЭ ассоциациясынын директору. Башкача айтканда, маданиятта, саясатта, бизнес чөйрөсүндө жүргөн ысымдар бар. Бул кишилер сыртынан карасаң, эл үчүн иштеген эмгекчил адамдардай көрүнөт. Бирок жөжөнү күздө саноо керек. Кудайым өзү сактасын. Ушу менен катар жамааттын өлкөбүздө өтө көп уюмдары жана ишканалары бар. Аларды атай кетели. Марал FM радиосу жана ал жердеги кызматкерлер, Жаш ишкерлер ассоциациясы, Шоокум журналы жана анын жамааты, Адеп Başatı диний уюму, Ала Тоо Ататүрк университети, Себат түрк лицейлери, Секом тил курстары, Саресеп гезити жана Саресеп KG сайты, Заман гезити, Диалог Аврасия платформасы. Жогоруда аталган диний уюмдар учурда эл үчүн ак иштеп эмгек кылып келет. Келечекте да алар ушул темп менен кете алабы? Же лидери Гүлен кандай буйрук берсе ошого таянып мамлекетке каршы чыгабы? Диний фонддорду мейли кое туралы, а массалык маалымат каражаттарына эмне дейбиз? Диний жамаатка эртеден кечке саясат айткан радио гезиттердин эмне кереги бар? Диний жамаат бирок радиосунда кечке саясатты, анан ырларды берет. Гезит сайттарында да ушул көрүнүч. Массалык маалымат каражат үчүнчү бийлик экени бардыбызга маалым. Жамааттын бул маалымат каражаттары келечектеги бир максатты көздөп жаткан сыйбайбы? Келечекте мамлекетке каршы саясат жүргүзүлө баштаганда колдонула турган курал эмеспи бул маалымат каражаттары? Өлкөбүздөгү көптөгөн белгилүү алымдарыбызды да булар курал катары жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жатышат. Эртеңки күнү тополоң болуп кеткен соң, бул алымдарыбыз да өкүнүп калбаса болгону. Билим берүү жаатында жамааттын окуу жайлары өтө чоң ийгиликтерди багындырды. Жогоруда аталган окуу жайлардан бүткөн балдар учурда чоң жерлерде чоң кызматтарды аркалап калышты. Бирок анын артындагы саясат да белгилүү. Максат колунан иш келген активист балдарды жаштайынан кармап, өстүрүп жетилтип, келечекте бир кызматты ээлеген соң жамааттын айтканын кыңк этпестен аткарган роботко айлантуу. Мамлекеттик болсун, эл аралык болсун, сынактарга катыша турган окуучулар же талапкерлер үчүн суроолор мурдатан даярдалып берилет. Жамаат негизинен колунан иш келген, мансабы, мал дүйнөсү бар адамдарга үгүт насаат иштерин жүргүзөт. Мындай адамдардын артында чоң ийгиликтер жамаатты күтүп тургандыгын алар мыкты билишет. Бирок кедей, кембагал жана жупуну жашаган элге динди жеткизүү, мээнет кылуу деген максаттары жок. Мисалы өлкөбүздөгү башка диний жамааттарды карай турган болсок, кедей кембагал деге бүт баарына динди жеткизип келет. Эмне үчүн азыр Кыргызстандагы улуттук коопсуздук кызматындагылар
Түркияга барып бул жамаат тууралуу туура жана так маалымат жоготуп келбейт деген суроо туулат. Түркиядан Кыргызстанга дин мээнетин кылып келген жамааттар көп. Мисалы, алар сулайманчылар, тарикатчылар, нуржулар, Арашан университети, Накшилер болуп, булар элге даават кылып динди жеткизип келет. Бул аталган жамааттардын саясат менен иштери жок. Ушуларды УКМК барып Түркия коопсуздук кызматы менен кызматташып, маалымат алып келсе болмок. Бирок биздин УКМКнын кызматкерлеринин урчундуу бөлүгү бар. Феткуллах Гүлен башкача айтканда Адеп Башат уюмуна тиешелүү алардын адамдары болуп саналат. Түркияга барып маалымат алган бул УКМК кызматкерлери эч бир жамаатка тиешеси жок адамдар болуусу абзел. Азыркы күндө Азаттык сайтына карай турган болсок, Феткуллах Гүленди күнөөсүз кылып көрсөтүүдө. Бүтүндөй каапыр өлкөлөр да аны Феткуллах Гүленди мактап, күнөөсүз көрсөтүүдө. Демек ал адамдын ким экенин ушудан байкасак болот. Элибизди, жерибизди Аллахым өзү коргосун. Албетте Аллах Таала ар бир адамдын жүрөгүндөгү сырды билет. Айланайын элим ойго, сергек бололу, болбосо кеч болуп калат.